Теледе ТВ кайгыл көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азат Жикшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. 20 апрель түнү Борбор калабызда кайгыл милициясы менен 8 шаардык милиция бөлүмүнүн кызматкерлери биргеликте бир кылмыштын алдын алышты. Башкача айтканда, алдын алынган маалымат боюнча иштеп, тартип сакчылар шектүү унааны токтотуп текшерүүгө алышкан кезде андан тапанча менен ок-дарылар чыккан. 3 бала тең ордунан тийиштүү текшерүүлөрдү жүргүзгөн соң жакынкы милиция бөлүмүнө жеткирилишкен. Кылмышка шектүүлөрдү колго түшүрүүгө биздин чыгармачылык топта катышып келди. Жол вокзалды, западный вокзалды Қағаздарды алып, көрдіңіз байқа масканы. Алужан ба, бұға жерге түсіріпші. Қыза қашып болғашы. Медицинский маска. Вот маска. Так, патрондорlar. Заряженный, да, бабы? Бычак. Бул жол менен кечки саат 11-лер чамасы Жибек жол менен Малышев көчөлөрүнүн кесилишинде иш алып барып жаткан кайгыл милициясы 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын 8 шаардык милиция бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте шектүү унааны токтотуп ичинен алып чыккан куралдар менен ок-дарыларды көөлөргө көрсөтүп жатышат. Жалпы жолунан кара түстөгү Toyota Altez унаасында 3 бала бар болчу. Курал жарактар унаанын артындагы баштыктан чыккан. Андыктан ордунан унаанын толугу менен тинтип чыгышып, балдардын документтерин да таап чыгышты. Огнестрельная. Кустарного производства. Ордунан тийиштүү иш-чараларын жүргүзүшкөн соң колго түшкөн 3 бала тең 8 шаардык милиция бөлүмүнө жеткирилишти. Балдарды кайгыл милициясы жеткиришип коюп, өздөрүнүн кагаздарын толтуруп, опер-топ менен тергөөчүлөрдүн колдоруна тапшырып беришти. Андан соң балдарды алгачкы суракка алуу иштери башталды. Ким фамилия? Ниязалиев. 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 Тынычбек Отчество. Сапарбекович. Туулган күнү. 1990. Туулган күнү. 3 март. 1990. Кайсы турдуңуз? Токмок шаарында. Точнее айтпайсың. Токмок шаарында, Токмок. Токмок шаарынын кайсы жеринде жашайсың? Район Сакзавод. Сакзавод, улица. Мира 13. Мира 13. Мурда соттолгонсуң? Мындай мелкий болгон, мындай лобовой жарып ичип алып калган. Канча жол соттолгонсуң? Бир эле жол. Бир эле жол? Лобовой Неме? ичип алып. Такси, Гранд такси, Токмок таксинин мындай ташырып, лобовой жарып тиген. Азыр машинага ким менен келип аткансың? Таныш балдар менен. Эмнеге келип аткансың? Мен штаб коюп чыккан, бир чыктым. Сен аркасында отурдуң? Аркасында отурган, мен штаб коюп, биякта бүтүп ачканда мен автозал. Тиги сумкада. Биз текшерген, патрульный машина текшергенде кара сумканын ичинен абрез, маска көрдүң сен. Жана көрдүм мен. Абрез, маска, көрдүм. октор менен бар чыкты, Чыкты көрдүм. Ал кайсыл жактан? Кимдики эле? Меники эмес байке. Аркада сен отургансың. Отурган, мен алып келе чыккан бул автозал. Мен бүтүп аткан биякта Азамат деген. Эмнеге? Мен биякка калмакмын шаарда. Эмне кылган? Эмне кылган? Ошол досман мени бераткан. Бул дос баланын не цели менен ошо абрезтерди алып алып, маскаларды кийип алып, дубинка, биталарды алып алып, каяка барайын дедиңер? Мен билген эмесмин абрез бар экенин. Эмнеге каяка барайын дедиңер эле? Мен бияктан дос балама келет. Дос балаңын аты ким? Азамат.
Кулиба жақта тұрады да, мені тозып ойме жақта күтіп отқан. Ол Қазақстан еме бар ғой, мейман ғана. Ошоның жанында ошол жерде мени күтіп отқан. Эмнеге? Мен ошол жерде қалмақпын, бұлар мені иштеп кетті. Булар кимдер? Жаңылек, эки бала. Аты ким? Бакай. Бакай. Экинчиси? Экинчisi танымайм, мен жанында Бакай деген таныйм да, мен көрөм. Фамилиясы ким Бакайдын? Бакытбекұлы. Киммен? Егерден таныйсыз, футбол ойнаушысы чоғасы. Кайчан жыл? 95 жылы футбол чоғы ойнаушысы. Жана Toyota Alteza'nын хозяйыны? Жоқ, тиги жаш бала хозяйны. Алтезаның хозяйны Берке. Ал соттолгонбу бакты? Бакай. Аны Бакай билбейм, Бакай соттолгон. Таанышкансың мурдатан бери таанышкансың? Таныйм мен, соттолгон бирок билбейм. Отурган эмес бирок мындай соттолгон. Сен отургансың? Жок, мен отурган эмесмин. Биз суткада отурган эмесмин. Тынычбек жоопкерчиликтен качуу аракетин көрүп, ар кайсы шылтоолорду айтып жатса, муну менен чогуу колго түшкөн балдар баарын төкпөй чачпай айтып берип жатышты. Фамилия атыңды отчествоң дейчи. Бакытуулуу Бакай. Бакытуулуу Бакай. Кайсы жер турган? Кайсы жыл болосуң? 95-ші болым. Жыл, ай, күн. 07-07. Тияқты қарап жүрмін. 07-07 қанша? 95. Қайсы жерден боласың? Тоқмақтан болым. Тоқмақтан. Шарға не келеттің әлі? Шарға білем, тоналан айтқанбыз. Оружие кімдікі? Менікі. Қаяқтан алған? Бұны сатып алған болшы. Сатып алған болшы? Оружие өзіңдікі? Бұны сатып алған болшы. Тияқты қарап. Қанша сатып алған? Қаншадан берсен де жүрді? 2 жыл болды. 2 жыл болды? 2 жыл болды қанша іш көрдің? Іш қалған жоқ. Іш қалған емес. Қаяқта тұрчу оружие постоянно? Үйгелі. Бұны сотталың ба? Сотталған. Не ойды сотталың? Кража. Қайсы жақтан сотталың? Тоқмақтан. Не ойлап сотталың? Телефон. Қайсы жыл болды? 2014 болды. 2014? Машина өзіңдікі? Машина бірақ енемдікі. Енеңдікі? Енең білді өлі що бұл жаққа келе жатқанын? Білген. Не жұмышпен келе жатқанын білді? Фамилия, имя, отчество. Морозов Ахтам Казбаевич. Число, месяц, год рождения. 07-02-98. Проживающий адрес. Село Новополовка, улица Досиева, 16. Ранее судим? Привлекался. Привлекался. По какой статье? Кража. Бүгін қайқа бараттыңыздар әлі? Манас аэропорту. Манас аэропортқа қайықтан келдіңіз? Тоқмоқ шары. Тоқмоқ шарынан, ким деген балдармен келдіңіз? Бакай, Жылдысбек. Мұрын танычыңыз беле? О, Танычыңар, Мұрын танычыңар. Демек аэропортқа неге бараттыңар әлі? Біреуін меткен қорқытқан. Қорқытқаны? Жандармада не бар әлі? Не құралдар бар әлі? Абрес. Ага. Бита бар болчу. Бита, ага. Маки. Маки, ага. Болды. Анан ал, кишини томоңдуксуңар кайка кетмексиңер? Кайрылы тоқмоқ. Алгачкы суракта балдар мынтип ар кайсы маалыматтарды берип жатышты. Бирок куралданып жүргөндөрүн жашырышкан жок. Балдарды колго түшүрүү операциясына баштан катышкан номер 8 шаардык милиция бөлүмүнүн жетекчиси Эркин Жанбаевдин айтымында балдар туурасында маалымат түшөрү менен ыкчам кызматкерлердин тобу Кайгул милициясынын экипажы менен биргеликте ыкчам аракеттерди көрүп, балдарды тез эле колго түшүрүшкөн. Нами ранее была получена оперативная информация, что в городе Бишкек орудует преступная группа, которая занимается грабежами и разбойными нападениями на территории города Бишкек. Так, в ходе реализации данной полученной оперативной информации с сотрудниками уголовно-розыска ГОМ-8 Первомайского района города Бишкек и совместно с сотрудникам патрульной милиции сегодня, 20 апреля, 23:00 часов примерно, на пересечении улицы Джибек-Джолы и Малышева была остановлена автомашина марки Алтеза черного цвета,
в ходе которой осмотра данной автомашины следственно-оперативной группы ГОМ-8 было обнаружено изъято внутри салона обрез 16 калибра, 4 патрона, маска вязаная, это шапка в виде маски с дырками для глаз и медицинская маска. Сейчас задержаны 3 лиц, все ранее судимые за различные преступления. В настоящий момент проводятся все необходимые мероприятия, следственные и оперативные мероприятия по установлению данных лиц к причастности к другим совершенным преступлениям, совершенным на территории города Бишкек и Чуйской области. То есть, возможно, будут эпизоды, да? Да, возможно. Сейчас отрабатываются все версии. Айтсак, колго түшүрүлгөн 3 бала тең буга чейин ар кайсы кылмыштар менен жоопко тартылгандар экен. Бири дөңгөлөк урулугу менен, бири телефон урдап, башкасы бейбаштык беренелери менен мыйзам алдында жооп беришкен экен. Ошондой эле тартип сакчылар учурда бул балдардан буга чейин жабыркагандар болсо, милицияга кайрылууну өтүнүшөт. Учурда бул кылмыш боюнча ыкчам мүлүктөө иштери уланууда. Мындан бир күн мурда эле ички иштер кызматкерлеринин ыкчам тобу дагы бир маалымат менен иштеп жатышып, болжол менен тапанча көтөрүп жүрүшөт деген топ балдарды текшерүүгө алышып, экинчилери каршылык көрсөтүп, ыкчам топтун бир кызматкери ар кандай жараттары менен ооруканага жеткирилип, ал эми шектүүлөр колго түшүрүлгөн. Окуя болгон жерде биздин чыгармачылык топ дагы иш алып барды. Түндө болгон окуя туурасында маалымат алгач 102 кызматына атышы болуп жатат деп түшкөн. Фрунзе менен Үмүталиев көчөлөрүнүн кесилишинде 2 топ балдар урушуп жатат дешип, ордуна келгенден кийин маалымат такталып, бирок бул арыздашу шектүүлөр менен ыкчам топтун кызматкерлери ортосунда болуп жатканы белгилүү болот. Көрсө BMW унаасынын айдаган балдар болжол менен тапанча көтөрүп жүрүшөт деген маалымат түшүп, аны тактоо үчүн айдоочулардын текшерүүгө алуу аракетин көрүп жатканда, шектүүлөр ыкчам кызматтын бир кызматкерин сүзүп, аны унаасын капотуна жабышып калганын көрүп, түшүрүү аракетин катуу ылдамдыкта айдашып, ушул көчөлөрдүн кесилишинде гана биргелешкен аракеттер менен токтотулуптур. Ыкчам топко шектүүлөр каршылык көрсөткөнү окуя болгон жерден алыс кетпей көрүнүп турду. Жердин баары кан тамчыларына толуп, 2 кызматкердин колу бутунан кан токтобой жатты. Андыктан ордуна тез жардам кызматы чакыртылып, жабыркагандардын биринин абалы начар болгондуктан ордунан биринчи жардам көрсөтүлүп, андан ары ооруканага алып кетишти. Он просто руку прорезал, потом еще упал. Светлого, Окуя болгон жерде күбөлөр да табылды. Айтымдарында алгач 2 тарап тең формасы жок болгондуктан кимиси эмне кылып жатканы түшүнүксүз болгон. По Фрунзе ехали, сюда завернули, короче. А сперва я, когда внутри сауны был, вот это Ниагара, сперва крик услышал, они сюда заворачивали, короче. Когда заворачивали, я уже выбежал. И этот, который пацан, который руку порезал, он на капоте был. Они до отсюда, потом фит какой-то за ним приехал, обрезал его. Потом они вот здесь остановились, они с машины не хотели выходить, короче. А он начал со стволом бить, короче. Капот, короче, и этот, лобовой, короче. И тут они остановились, второй подбегает, когда остановился, второй со ствола и этот начал бить, короче, окно разбил. Водителя начали избивать, они вышли, короче, их всех с машины вытащили, вот здесь начали бить на этом месте. На землю повалили? Да, потом на землю повалили. Да. И потом, когда я сюда подошел, какой-то света, какой-то мужик вышел. Короче, какую-то корочку показал, короче. Типа я с какого-то ГБР или что-то он. ГБР или что-то он сказал. Да, он стоит же. Да, и, короче, потом он меня один раз ударил. Потом я дальше ушел, короче, не стал врезаться. Потом я дальше ушел.
И тут уже патруль приехала. Андан соң ыкчам топтор менен шектүүлөрдүн унаасын тинтүү иштери башталды. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча тапанчалары бар дегени менен бул жолкусунда анысы табылган жок. Бирок унаанын ичинен башка куралдар чыгып жатты. Тактап айтканда, бейсбол битасы менен бычак табылды. Кандай болгон күнү да эми бул окуяны тергөөчүлөр териштирип, күнөөкөрлөрдү жоопко тартышмакчы. Ал эми бул түнү шектүүлөрдүн унаасында жабышып келип, колго түшүргөн ыкчам топтун кызматкери алынган жараттардан улам бүгүн да дарыланууда. Масабалда унаасын башкарып, катуу ылдамдыкта айдап, жолдо баратып чочун унааны сүзүп, анан качып кеткен. Бирок алыс кетпей күбөлөрдүн жардамы менен колго түшүрүлгөн жаш бала. Буга улай эле ушул эле түнү дагы бир жаш бала катуу ылдамдыкта унаасын айдап, 2 жөө жүргүнчүнү сүзүп, алардын бири кырсык болгон жерде каза тапкан. Мында да сүзүп кеткен унаа айдоочусу ордунан качып кетип, Кайгул милициясынын ыкчам аракети менен ошол эле түнү колго түшүрүлдү. Кылмыш кылып, андан качып кутулам деген айдоочулардын кылыктарына биздин чыгармачылык топ дагы күбө болуп келди. Кайбагаров менен Карылаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги жол кырсыгы туурасында маалымат түшөр менен ордуна Кайгул милициясы чыгып, аңтарылып жаткан унаага күбө болушат. Андан алыс эмес жерде күбөлөрдүн жардамы менен чыккан унаанын айдоочусу да отурган болот. Бактыга жараша жол кырсыгынан алынган жараттары катуу болбой, жабырлануучу өзү туугандарын окуя болгон жерге чакырып жатты. Негизи окуя болгон жерде күбө болгондордун айтымдарында Мерседес үлгүсүндөгү унаа катуу ылдамдыкта келатып, алдында бараткан унааны сүзүп кетет. Экинчиси жолдон чыгып кетип, эс алуучу жайлардын маңдайында токтоп турган унааны сүзүп, аңтарылып кетет. Бактыга жараша окуя болгон жерде күбөлөр да болуп, жабыркаган айдоочуну ошол замат унаасынан чыгарышат. Я видела, я стояла на балконе на 2-м этаже, в детском центре, где я работаю. Я после уборки там стояла с соткой. И смотрю, я просто увидела, как машина вообще вот перевернулась. Перевернулась, и мы выбежали. Больше я ничего не видела. Мерседес, машина убежала. И все. Мы выбежали. Часто тут такие аварии происходят? Очень много аварий. К нам Из-за вообще. чего-то? Из-за того, что нету светофоров, из-за того, что нету полицейского хотя бы вот этого лежачего. Пешеход стоит, я здесь каждый день 5 раз на базар езжу. Не могу пройти эту дорогу, пока вообще машин здесь не будет. А здесь постоянно много машин и невозможно пройти дорогу. Вы сказали, что работаете в детском центре, да? Да. У вас дети, получается, и они часто переходят эту дорогу? Да, некоторые родители приезжают на маршрутке с детьми. Вот здесь даже рядом школа 26-я. Ну, здесь очень много, даже вот наше ограждение тоже вон, сломанное, дерево сломали. Ну, убегают просто из-за того, что нету ни камер. Нам, например, ограждение никто не сделает. Только сами должны делать. На какие деньги? Ал эми кырсыктын күнөөкөрү ордунан качып кетип кутулат. Бирок алыс кете албай, Улан-Кичи районуна жетип, үйлөрдү аралап кирип кеткенден кийин изин суутпай күбөлөр аркасынан жетип барып, баланы кармап алышат. Жертва жокпу тиякта? Барбы? Андан соң ордуна Кайгул милициясы да жетип барат. Күбөлөр кармап турган баланы сабап коюшпасын деп, анан өздөрүнүн унаасына отургузуп коюшат. Ваша фамилия, имя можно узнать? Витя. Витя? Ну, А как авария случилась вообще? не знаю, меня не было. Почему вы убежали после происшествия? Потому что другой человек был за рулем. Вы выпили, да? Я да, Вам сколько лет? 28. То есть вы не признаетесь, да, то, что вы были за рулем? Я признаюсь то, что моя машина, но я не признаюсь то, что я был за рулем. Я не отрицаю от причастия, получается, это моя машина, и я этому человеку дал машину. Ну вы в курсе, да, то, что машина перевернулась там? Да. Вы были рядом? Ладно, вы не были. Нет, я не был рядом. Ну, А кто был за рулем? Это знакомый человек, я его завтра найду. Получается, я вместе с ним работаю. Баланы качырып кармап алган балада бул жакта жүрдү. Тартип сакчылардын колуна тапшырып бермейинче өзүн Витя деп тааныштырган баланын жанынан чыккан эмес. Ну, я данную машину увидел, вот, получается, я по Ахумбаю ехал в сторону набережной.
Он с набережной вылетел направо на большой скорости. Ну и смотрю, подозрительная машина с разбитой передней частью. Быстро пронесся рядом со мной. Я быстро развернулся. На набережной, когда разворачивался, сверху уже там видел то, что ДТП произошло. Развернулся, ехал за ним и вот догнал его по следам антифриза. И вот на месте со свидетелями задержали водителя, вызвали сотрудников милиции. Но он выходил за рулем, да? Он выходил с машины, на ногах еле стоит, ну явно в нетрезвом состоянии. Он один был? Нет. Он, да, один был сам за рулем. Просто он сейчас отрицает то, что был за рулем. Ну вот, он сразу вышел и говорит, рабочему отдал машину, все такое. Он сам вышел из-за руля. Баланы кармап, унаасын айып уна токтотуучу жайына жүктөп кеткиче, жабыркаган айдоочу айымды тез жардам кызматы алып кетти. Алгач эмне болгонун түшүнбөй калганбы, айтор абалы начарлап ооруканага жеткирилди. Ал эми качып кутулам деп кете албай калган баланы ичип ичпегендигин тастыктоо үчүн наркологияга алып барышты. Айтсак, бул жактан анан буга чейин өзүн Витя деп тааныштырган бала 1988 туулган Парамонов Адик Адилевич болуп чыкты. Сейчас на всякий случай проверим на наркотики, хорошо? Вот начал, да? Конечно. А то, что выпил, не отрицает? Не отрицаю. Что, водку пил, да? Вот. Хорошо, сейчас проверим, да? Бул жактан да бала уна меники, бирок айдоочусу мен эмес болчусумун дегенден тайган жок. Анысын улам айтып, тегеректигилерди ишендирүү аракетин көрүп жатты. А где сам водитель? Я его найду вам завтра. Завтра убежал. Он убежал? А вы сами в порядке? Что с машиной? Моя машина разбита, Впереди. я сам не в порядке. Поэтому, говорю, я все равно отвечаю. А где вы находитесь? Ну, там же были свидетели, которые на месте происшествия тебя же поймали. Ты машину закрыл, хотел убежать, они тебя поймали, жители с этого района. Жители, потом, когда я пришел, тогда меня только начали поймать и начали не меня потом. бить. За тобой прямо догнался вот этот там парень, да, догнался? Нет, хорошо, я не как раз, хорошо. да, хотел... Хорошо, они... моя машина, окей, я честно не отрицаю, я не буду отрицать, честно. Ну, это там, конечно, нам-то разницы нет, конечно, а так... Потому что за свою машину в любом случае, получается, я ответственный, получается, в любом случае, подвинется на меня. Айтсак, бала эмнегедир анын унаасы менен болгон жол кырсыгына капаланбай биздин чыгармачыл топтун камерасы менен сууктанып жатты. Фокус классный. Марихуана. Подойди сюда, смотри. Подойди. Видел? Да. Вот марихуана написано. Да, все. Вот тебе открываю. Сюда иди. Сейчас опускаем отсюда, вот это Да, нет. если одна здесь... полоска, да. Знаю. Раньше проверял? А что пил? Водку. Баңгизатка текшерүүдөн Адик таза чыкты. Ал эми спирт ичимдигине болгон текшерүүдөн мас экени тастыкталды. Андан соң Кайгул милициясынын экипажы баланы тергөөчүнүн колуна тапшырып берди. Подожди, сзади, конечно. Вот уже 19.04.2010 жылы саат 11:30 жумушка чыгабыз. 11:30 бизге вызов болду 102-ден. ДТП деп, Кайбагарова, Каралаева деп. Анан ошол жерден бизге чалган кишиден телефон алып сурасак, машина качып баратат, микрорайон уланда деп бизге чыкты. Ошо микрорайон уланга барып барсак, ошо жерде кармап туруптур, как раз тиги. Барсак ошо орус бала экен, жаш бала, 88-жылкы. Мас абалында машинага отуруп, Кайбагарова көчөсүнөн машина сүзүп туруп, 2-3 машина сүзүп туруп, токтой качып ошол жака качып барыптыр. Ошону көрүп калган артында жанагы свидетелдер артынан колоп барып, ошодон кармап калыштыр. Барсак айтып, мен ичкем, не отрицаю, бирок за рулем мен эмес болчумун дейт. Бирок көргөн балдар айтып атышат, машинаны жаап качып аткан жерден кармап алдык депчи. Бирөөсү тетик жерде, машинанын жанында. Бирөөсү намына полиция. Бирөөсү жерде. Ошол эле түнү Борбор калаабынын Жибек жолу менен Үмүталиев көчөлөрүнүн кесилишинде дагы бир жол кырсыгы катталып, анда белгисиз уна 2 жөө жүргүнчүнү сүзүп, окуя болгон жерден качып кутулган. Ордуна ошол эле замат тез жардам кызматы чакыртылып, Кайгул милициясынын экипажы да жетип келген.
Окуя болгон жерде 2 жөө жүргүнчү жабыркап, бирөөсү оор абалда ооруканага жеткирилип, ал эми экинчиси 22 жашар бала өзүнө келбей көз жумган. Ал эми кылмыш кылып качып кеткен айдоочуну ордунда түшүп калган унаасынын мамлекеттик номуру менен издөөгө алышкан. Азыр белгилүү болгондой, унаа ээси ошол күнү эле эртең менен Кайгул милициясынын ыкчам аракети менен Жалал Абад областынын 26 жашар тургуну колго түшүрүлдү. Өзүнүн айтымында айдоочу балдарды сүзүп алгандан кийин коркуп качып кеткен. Бирок мынтип орунда анын мамлекеттик номуру түшүп калбаганда жана кайгуулчулар тез арада аны колго түшүрбөгөндө айдоочу күнөөнү мойнуна алат беле же ошол бойдон кылмышын жашырып жүрөт беле белгисиз. Кезекте издөөгө алынгандар рубрикасы жана мында силер таанып билгендериңер туурасында маалыматтар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө же биздин редакциябызга айрылсаңыздар болот. 1992 жылы туулган Фадиле Гумушу издөөгө алынат. Бою 175 см, дене түзүлүшү толугураак, чапжак, чачы, көзү кара. Кийген кийими кара кофта, кара шым, күрөң куртка, бутунда кара ботинка. Эс тутумун жоготуу менен жабыркайт. Көрүп билгендер болсо, Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө 0312 43 28 15 же 0550 10 28 72 0772 18 09 45 телефондоруна кайрылыңыздар. 1975 жылы туулган Жапаркулов Токтосун Капарович 2015 жылдын апрель айынан бери дайынсыз. Бою 170 см, дене түзүлүшү арык чырай, чапжак, көзү кара. Көрүп билгендер болсо 0312 43 28 15 же 0772 18 09 45 телефондоруна байланышыңыздар. Эсерге салсак, ТВ Кайгул программасы менен байланышка чыгып сизге болгон окуяны тез арада жалпы маалымат келсе, төмөндөгү телефонго чалып же WhatsApp аркылуу тасмаңар жөнөтсөңөр болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу баарлашканча саламатта болуңуздар.